Урматтуу мекендештер, чет өлкөдөн келген ардактуу меймандар, кадырлуу тарыхчылар, илим изилдөөчүлөр жана маданият ишмерлери. Мезгил менен доор алмашып, убакыт канатын канчалык узак серпсе дагы, тарыхый, маданий мурастарыбыз улуттун алтын казыгындай болуп көөнөрбөстөн муундан муунга мурас болуп кала берет. Себеби тили менен маданияты бар улут кылымдарга жашайт. Тарыхый үлгүсүн бүгүнкү күнгө чейин сактап, дүйнө элдеринин көңүлүн буруп келген өзгөн тарыхый комплекси кыргыз кереметтеринин бири. Ал орто кылымдардагы бабаларыбыз Карахандар доорундагы 10-11 кылымдарга таандык байыркы тарыхый эстелик. Мына ушундай тарыхый, маданий мурастарыбызга, улуулардан калган зор энчибизге астейдил мамиле жасоо ар бирибиздин парызыбыз. Кыргыз Республикасынын тарыхый, маданий мурастары улуттук маданияттын абдан маанилүү бөлүгү. Ал мамлекеттин маданият саясатын түптөй турган принциптердин түзүүчүсү, улуттун өзүн өзү аңдап билүүсүнүн өзөгү болуп саналат. Кыргызстандын улуттук тарыхында жана маданиятында өзгөчө мааниге ээ тарыхый, археологиялык, архитектура жана шаар куруу, монументалдык искусствосунун 2000дей эстелиги бар. Алардын 583-ü өлкөбүздүн республикалык маанидеги тарыхый жана маданий эстеликтеринин мамлекеттик тизмесине кирген. 2009-жылы ЮНЕСКОнун дүйнөлүк маданий мурастарынын тизмесине Сулайман Тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплекси, 2014-жылы Красная речка, Ак Бешим шаар чалдыбарлары жана Бурана мунарасы республикалык археологиялык архитектуралык музей комплекси киргизилген. Эми ЮНЕСКОнун дүйнөлүк маданий мурастарынын тизмесине өзгөн тарыхый комплексин киргизүү боюнча тийиштүү жумуштарды аткаруу керекпиз. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине 2025-жылга чейин ЮНЕСКОнун дүйнөлүк маданий мурастарынын тизмесине өзгөн тарыхый комплексин киргизүү боюнча тиешелүү, талапка ылайык номинациялык файл жазып, фильм тартып, жана башка тийиштүү иш-чараларды аткаруусун тапшырамын. Ага чейин өзгөн тарыхый комплексин Сулайман Тоо улуттук тарыхый музей комплексинен ажыратып, өзүнчө түзүү зарыл деп эсептейм. Ата-бабалардын мурасына аяр мамиле кылуу, улуу муундардын жолун улоо, улуттук жана тарыхый каада салттарды сактоо бул баарыбыз жапа-тырмак жасай турган негизги милдеттерибиз. Инсандын руханий, адеп акылактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө концепцияны бекитүү тууралуу жарлыкка ылайык жергиликтүү элдин руханий адеп акылактык жана маданий өнүгүүсүнө салым кошуп, тарыхый, маданий мурастарыбызды даңазалоо максатында иш-чара өткөрүп жаткан уюштуруучуларга терең ыраазычылык билдиремин. Карахандар доорундагы бабаларыбыздан калган байыркы тарыхый эстелик өзгөн мурасын сактайлы, барктайлы жана даңазалайлы. Көңүл бурганыңыздарга терең ыраазычылык билдиремин.
Урматтуу президент, sizge ilim dünyasının çoğun alımlarının biri İmam Saraksi'nin adam hukukları jana dünya taanu boyunca yazılgan Ali Mabsut degen en bağlı 31 tomduk kitabın tapşırıp koyuğa ruhsat etiniz. Sahnaga atalgan kitapты Türk diline koturgan professor Mustafa Cevat Akşit'ti çakırabız. Şerefini bana veren Sayın Cumhurbaşkanı'na ve sizlere sonsuz teşekkürler diyorum. İmam Serahsi gibi bir alimin çocukları, torunları olmaktan ne kadar gurur duysanız azdır. İnşallah gene böyle alimler yetiştirirsiniz. Dünyaya örnek olursunuz. Sağ olun, var olun. Allah gücünüzü, kuvvetinizi artırsın. İzzetinizi artırsın. Allah sizi her türlü kötülüklerden korusun. Ben bu büyük eseri 14 sene gece gündüz uyumayarak tercüme ettim ve şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'na hediye ediyorum. Buyurun efendim. Ушундай bir чоң bir programmada sizlerden алдыңарда сүйлөп турганыма мен абдан бактылуумун. Сиздер İmam Saraksi сыяктуу улуу bir алымдын nevereleri, çevreleri болгондугуңуздар үчүн сыймыктанышыңыздар керек. Мен бул эмгекти 14 жыл боюнча түнү менен уктабастан котордум. Азыркы учурда урматтуу президентибизге белек катары берип жаткандыгыман абдан кубанычтамын.